Biz de айыл катары ушундай шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыкканбыз. Ошол жерде бийликтен шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышын талап кылып турганбыз. Эч кандай өкмөт тараптан адамдар келип, эч кандай ответ бербегенде, ошол жерде 8-ге эң акыркы убакыт коюлду. Андан кийин мамлекеттин күч органдары эч кандай закондун чегинде эмес, ушундай эле келип адамдарды шумовой граната менен, резиновый пулялар менен, көз ачыштыра турган газдар менен элди чачыратып баштады. Азыр ошол убакта бир канча балдар жабыркады. Көзүнөн, бутунан, ар кандай жерлеринен. Ошол убакта лидер болуп жүргөн, саат 8-ге чейин өзүн кыйын сезип аткан лидер башчылары, ошол жердеги чоң казаттын балдары, башка кыскасы 12-13 партиянын адамдары өзү кыйын болуп сүйлөп аткан ошол жердечи. Кетсин, мындай, андай, тигиндей деп жөн эле сындап мамлекетти. Азыркы оор күндөрдө ошолар жок. 5-6 октябрда болгон окуяда 28-29 адам бул дагы толук ушул больницага жатып, ушул жерге азыр биз коом түзгөнбүз. Ушул коомго чогулган адамдар 29 адам болду. Көздөн жабыркагандар. Ошолорго азыр биринчи операциясы болду. Повторный дагы операцияга муктаж адамдар көп. Көзүнө протез салдырыш керек. Ошол адамдар бардыгы карапайым адамдар. Мынтип креслодо отуруп алып, компьютерде басып коюп, офисте отуруп акча тапкан адамдар эмес. Ошолордун бардыгы кара жумуш кылып, тирилик кылган адамдар. Ошолор азыр ушул моментте иштебей, же мамлекет тараптан колдоо жок, ачка отурушат. Квартирасынын акчасын төлөй албай отурушат. Операцияга муктаждар бар.